Дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн өтө бир маанилүү, өтө бир терең бир максатта жыйналып отурабыз. Мынакей урматтуу дамыналар, бул Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бу дүйнөгө келген улуу максаты үчүн. Пайгамбарыбыздын бу дүйнөгө келген улуу максатынын экөө. Бул биринчиси бүткүл ааламдан ширкти жок кылуу. Ушул жер бетинде жердин кожоюну Алла Таалага сыйынсын деп, зулумдук болбосун деп. Экинчиси бардык мусулмандардын ортосунда ынтымак болсун деп. Мусулмандардын ортосунда кан төгүлбөсүн. Мусулмандардын ортосунда бири-бирин кордоо болбосун. Мусулмандардын ортосунда бири-бирине жардам, боорукерлик болсун деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн берекелүү канын төккөн. Бир мусулманды кордогон Пайгамбарыбыздын көз жашын кадыр барктабаганга барабар. Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ар бир мусулманга көзүн жашын төккөн. Ар бир мусулманга көз жашын төккөн. Жараткан Алланын алдында инсандын кадыр баркы улуту менен, уруусу менен, чырайы менен, күчү менен, байлыгы менен, бийлиги менен эмес экен. Жараткан Алланын алдында инсандын кадыр баркы таквалыгы менен. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Мына Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кул болсун, капкара негир болсун, кандай гана болбосун, жүрөгүндө ыйманы болсо, анын даражасын көтөрдү. Бизге Пайгамбарыбыз үлгү. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силерге Мухаммад алейхиссалам тууралуу чырайлуу өрнөк бар, чырайлуу үлгү бар. Пайгамбардын аркасын карап жашасаңар, бардык маселе чечилет. Дүйнөнү карап жашасаңар, эч бир маселе чечилбейт. Биз Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламга мээрим, бүткүл ааламга рахмат болуп келип, кандай ата менен бала чаканын ортосунда, аял менен күйөөсүнүн ортосунда, кошуна менен кошунанын ортосунда, улут менен улуттун, уруу менен уруунун ортосундагы бардык келишпестиктердин чечилүү, ынтымагын, достугун айтып кетти го. Алла Таала мухаббаты важип боло турган хадистер, хадиси кудусийде Алла Таала айтат: "Ваджабат мухаббати лил мутахабина фия, вал мутажалисина фия, вал мутазавирина фия, вал мутабазилина фия." Менин мухаббатым важип болду. Ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, мен үчүн бири-бирин зыярат кылышса, мен үчүн отурушса, мен үчүн бири-бирине жардам беришсе деп. Мына баарыбызды жараткан Алла Таала, баарыбызга өмүр берген Алла Таала, ден соолук, акыл эс, ырыскы, ыйман берген Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул жерде токтолуп атабыз. Албетте, чын жүрөктөн таазим кылабыз. Өзбекстан Республикасынын диний идарасынын мына Хазирети муфти Усман Ханака дайыма иншалла бизге насаатын айтып, дуасын берип, ортодо ынтымагыбызды бекемдейли деп, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан, бир аймактагы, бир мазхабтагы, бир жолдагы улуу адамдар. Кудайга шүгүр, мынакей дагы ушунун бир сүрөтүн эми болор болбос келишпестик ар бир үй бүлөдө болуп турат. Ар бир район, областта болуп турат. Мухажирлер менен ансорийлардын ортосунда болгон, Аус менен Хазрачынын ортосунда болгон, Алибайт менен Гайры Алибайттын ортосунда болгон. Бу туугандар келишпестик кылды, өтө кичине инсан болгондон кийин болуп калат экен. Бирок максаты нар жагы кандай? Иннамал муъминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум. Му'миндардын бардыгы бир тууган. Эгерде бир арыздашып, кичине келишпестик болуп, ушундай урушуп талашып калса, анда экөөлөрдүн ортосунда элдештирип койгула. Садакадан дагы собобу улуугураак, орозо туткандан дагы собобу улуугураак амалды айтайбы деди. Айтыңыз деди, я Расулаллах, пайгамбарыбыз не деди? Эки адамдын ортосун элдештирип коюу. Эки улуттун, эки уруунун, эки жердин, эки топтун кандай болбосун ортосун элдештирип коюу, бул намаз окугандан дагы собобу улуу экен. Орозодон дагы, садакадан дагы мынакей кандай деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bizlerge улуу насаатын айтыпты. Быйылкы жыл оңой жыл болгон жок бүткүл ааламга, анын арасында бизге дагы мынакей COVID-19 пандемия болуп, бунда дагы Алланын хикматы бар. Бунда дагы Алла Тааланын чоң-чоң сабактары бар. Бирок биз bundan туура сабак алып, биз өзүбүздү ахиретке багытыбызды бурайлы. Пайгамбарыбыз сахабаларды ушундай тарбия кылган.
Алардын жүрөгүндө ахирет бар эле. Алардын жүрөгүндө бу дүйнө эмес эле. Дүйнө зарылчылык, дүйнө муктаждык бүтүрсө, бирок түбөлүк ахиретке дайыма даярдануусу бар эле. Жараткан Алла Таала баарыбызды биринчиден таквалыкка чакырат. Кудайдан коркойлу, күнөөлөрдү таштайлы, чоң кичине айырмасы жок. Вa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. İkincisi Allah Taala'nın bаарыбыз birigip arkаны birge кармайлы, бөлүнүп жарылбайлы. Бөлүнүп жарылбайлы, ынтымакка Алла Таалам чакырып атат. Бөлүнүп жарылбайлы. Жана ушул жакшылыкка чакырууда бири-бирибизге жардам беришибиз керек экен. Дайыма wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Жакшылыкка, достукка, таквалыкка жардам бергиле. Албетте күнөөгө, душмандыкка эч качан жардам бербегиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силер бейишке кире албайсыңар иман болмоюнча, момун болмоюнча. Силер момун боло албайсыңар бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Мен силерге айтайын, ушундай амалды эгерде ошону аткарсаңар бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Пайгамбарыбыздан сахабалар айтышты, сөздү айтыңыз. Афшус салам байнакум. Силер өз ара саламды көп таркаткыла, Кудай кааласа силердин ортоңордо мухаббат болот, ынтымак болот саламдашууда. Бу пайгамбардык, кудайлык. Машаалла, пайгамбарыбыз өзүнүн тарабынан сүйлөгөн эмес. Ва ма янтику анил хава ин хува илля вахю юха. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламга мугалим. Айтып кетти мындай сиздерге, биздерге ушундай улуу насааттарын. Демек, биз бейишке кириш үчүн ыйман керек. Ыймандуу болуш үчүн ынтымак, достук керек экен. Ынтымак, достукту күчөтүш үчүн биринчиси салам болсо, экинчиси хадия, тахабу. Бири-бирибизге хадия берип тургула, ортоңордо машаалла мухаббат пайда болот дейт. Бири-бириңердин аркаңардан дуа кылгыла, ортоңордо мухаббат пайда болот дейт.